Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз Москвадагы Мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюму 7 дубандан түзүлгөнбүз. Бүгүн кезектеги кайрымдуулук ишибиз менен азыр кичинекей наристебизге келип отурабыз. Тынчтык деген байкебиз экен. Бул жакта Москвада азыркы учурда дарыланып атышат. 3 баласы бар, чындыгында азыр өтө оор, кыйын акыбалда экен. Өзүбүз көрүп туруп жүрөгүбүз ооруп атат. Кудайдын жардамы менен, жанагы бир туугандардын, кайдыгер эмес инсандардын жардамы менен буйруса Аллахым шыпасын берип жакшы болуп кетет деген үмүттөбүз. Январдан бери ооруп, кече жакында эле больницадан чыгыптыр. Азыр моундай аппараттар менен, бүт баары аппараттар менен, дары-дармектер менен жашап атыптыр. Чындыгында бардыгы толгон дары-дармектер, аппараттар экен. Өтө чындыгында кыйын, көрүп туруп жүрөгүбүз ооруп атат. Бардык анда маалыматтарды, диагноздор боюнча Тынчтык мырзанын өзүнөн уксак. Assalamu алейкум, момун мусулман бир туугандарым, кандайсыздар? Мен Молошев Тынчтыкбек Кудайбердиевич, Жалал-Абад областына Сузак районуна караштуу Жаңылыкан айылынын тургуну болом. Мен сиздерге кайрылганын себеби кичине уулубуз Молошев Аман түбөлүктүү диагноз коюлган гемофилия Б деп. Бул оору лечениясы жаштыгынан өтө жакшы караш керек. Бул ооруну түшүнгөндөр гана билет. Мен сиздерге кайрылганын себеби Алланын ыраазычылыгы үчүн мүмкүнчүлүгү бар момун мусулман бир туугандарым ушул улуу заманга себепкер болуп жардамыңыздарды берүүңүздөрдү суранам мен. Толук айта кетчү нерсе, чоң уулубуз дагы бар, аты Амин. Анын дагы диагнозу гемофилия Б түбөлүктүү. Биз ушул жылдын башында 4 январда больницага түшүп, ал жерде башына гематома бар болуп, ошо түбөлүктүү гемофилия Б оорусуна бул сокку болот, экинчи жактан операция болот. Мына көрсөңүздөр болот, мына башынан операция болгон. Ошентип ал больницадан бир жума жатып, бөлөк Морозовский больницага которот. Ал жерде уулубуз кече жакында эле чыкты, почти 2 ай жатты. Бул уколдору өтө кымбат. Бизге полис болгон учурда деле, полис бул араң кандай деп түшүндүрсөм, поликлиникага прикрепление болдук, бирок больницадан биринчи жасаткан полисибиз жараксыз болуп чыгып калып, ошого силер кандай десем мындай, ошого ишенбей калышты да аларчы. Ишенбей, платный деп, ага чейин өзүңүздөр көргөндөй, билгендей мен сиздерге кайрылып, сиздер себепкер болдуңуздар. Балам ушул немеге келип олтурат, даражасы мындай өтө жакшы азыр, бирок сол колу мына оң колун иштеткенде иштетпейт, дагы деле сол бутуну бир аз иштетип атат. Бул жериме мурду менен бул ушу тамактанат, симес. Анан жанагы выписка неметкенде ушу жашаган жерибиздин поликлиникасынан невролог, педиатр, кардиолог ошолар келип көзөмөлдөө келип карап турат, бирок алар дагы жазып берген ошо лекарстволарын. Ал лекарстволары буларды ошол күн сайын, күнүнө 2 мал, 3 мал берип турулат, чтобы мына кол буттар иштеш үчүн. Бул берки основной диагнозу, түбөлүктүү диагнозуну биз больницага барып, акчасын төлөп, уколун алып турабыз. Жумасына, то есть черезден деген болчу, кече больницадан чыгарганда черезден каттап аттык. Каражат көп экен. Мен өзүм жетише албаган себебимен сиздерге кайрылып жатам. Биз качан оорус жараны болгондо бардыгы бекер болот экен да. Мен өзүм жалгыз иштегениме байланыштуу, тууган урук жардам берип атат, достор. Бирок ошентсе дагы бул ара күндө эле акча кетип турат экен. Суммасын айтып болбойт, кандай десем айтып болбойт. Мындай бирде
кандай десем, бирде көбүрөөк кетип калат, бирде азыраак кетет дегендей. Ошол туугандар, сиздерге кайрылганын себеби Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам берүүңүздөрдү суранам. Ассаламу алейкум, жалпы мамун мусулман бир туугандарым. Мен Эркинбек кызы Оксана, Жалал Абад областынын Нокен районунан болом. Сузак районунун Жаңы Дыйкан айылына турмушка чыккам. 3 баланын ата-энесибиз. Азыркы биздин кайрылуубуздун себеби жолдошум айтып өткөндөй, 3-чү балабыз. Сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. 3-чү балабыз лечениясына азыркы учурда Москвадабыз. Эч кимдин башына мындай түшүктү салбасын Аллахым. Аллахым сүйгөн пендесине сыноо берет экен. Биз дагы Аллахымдын сүйгөн пенделеринен экенбиз. Сиздерден жардам күтөбүз, жардамыңыздарды бериңиздер. Колуңуздардан келишинче 1 сом болобу, 10 сом болобу, сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Биз 3 баланын ата-энесибиз. Кенжебиз ооруп калганына байланыштуу сиздердин жардамыңыздарга муктаж болууга, кайрылууга туура келди сиздерге. Кайрымдуу боорукер берешен бир туугандар, баарыңыздар азыр көрүп тургандай, чындыгында кичинекей наристебиз өтө оор акыбалда. Бул башка оорулардай болуп, лечения кылып кайра жакшы болуп, жок болуп кете турган оору эмес экен. Бул деген түбөлүктүү, өзү менен чогуу жүрө турган, дайыма дарыгерлердин көзөмөлүндө дайыма көрүнүп, укол дарыларын алып тура турган оору экен да. Ошон үчүн чындыгында кыйын экен. Бардыгыңыздарды кайдыгер карабай жардам берүүгө чакырабыз, өтүнөбүз колдон келишинче. Бардыгыбыз жардам берели, көптү күрсө көл болот дейт. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн айласыздан, аргасыздан кайрылып отурат. Жалпы кыргыз элибизге, боорукер, мусулман бир туугандарга баарыңыздарды кайдыгер карабай жардам берип өтөт деп ишенебиз. Аллахтын жардамы менен жана сиздердин жардамыңыздар менен буюрса кичинекей наристебиз жакшы болуп, Аллахым шыпаасын берсе жакшы болуп кетет деген ишеничтебиз. Баарыңыздардан жардам күтөбүз, кайдыгер карабай жардам колун сунуңуздар. Биздин Мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун азыраак аманаты бар, ошону сиздерге тапшырып коелу. Аз да болсо көптөй берекесин берсин, Аллахым шыпаасын берсин, кичинекей наристебиз жакшы болуп кетет деп үмүт кылабыз. Аллахтан баарыбыз дуа кылып туралы бир туугандар. Жалпы Мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюмуна терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бириңиздерге Аллахым берекесин берсин тапканыңыздардын, дайыма аманчылыкта болуңуздар. Кичине болсо дагы ушул аманатыңыздарды жеткирип өзүлөрүнө тапшырып коелу. Көптөй берекесин берсин. Рахмат чоң. Алла разы болсун баарыңыздарга. Тапкандарыңызга береке бейис берсин, үй бүлөңүздөргө бактылуулук берсин. Не болсо да мусапыр болуп, бөтөн элде, бөтөн жерде жүрөбүз. Эс-аман, сак саламат ата-энебиз, бала чакабыз өзүбүздүн мындай сүйгөн мекенибизге кайтууну насип этсин баарыбызды. Рахмат, Алла разы болсун баарыңыздардан. Аллахым разы болсун баарыңыздардан. Тапкан акчаңыздарга береке бейис берсин. Аллахым эсен-аман эл журтубузга эсен-аман жетүүнү насип этсин. Аллахым. Урматтуу туугандар, биздин YouTube каналыбызга, Мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюму YouTube каналыбызга катталып жана коңгуроону басып кетиңиздер. Сиздердин ар бир ошол келген кайрылууларды көрүп жана башкаларга бөлүшүп турганыңыздар дагы өтө чоң жардам болот. Сиздер бир адамга жөнөтсөңүздөр, бир адам 10 адам, 10 адам 100 адамга жөнөтсө, ошол адамдардын арасынан бирөөлөр кайрымдуу адамдар, боорукер адамдар жардам колун сунса, сиздер ошончолук соопко ээ болосуздар. Ошон үчүн кайдыгер карабай жок дегенде коңгуроону басып катталып кетиңиздер жана бардык келген видеолорду бөлүшүп турсаңыздар дагы өтө чоң жардам берген болосуздар. Биздин азыркы тарткан кайрылуубуздун кимдер жардам колун сунабыз деген болсо жана так маалыматтарды билгиси келгендер болсо, биздин YouTube каналыбыздагы азыркы кайрылуунун астына өзүлөрүнүн байланыш номерлерин жана карта номерлерин калтырып кетебиз. Ошол жактан байланышып 100 сом болсо дагы, 10 сом болсо дагы канча жардам колуңуздардан келсе, түз өзүлөрүнө жардам берсеңиздер болот. Баарыңыздарга Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ыраазычылык билдирип кетебиз астына ала. Кайдыгер карабай жардам колуңуздарды сунасыздар деген ишеничтебиз.